çıkanım. Мекеним медерим. Келечек камкордук коопсуздук дал ушундай уран менен бүгүн 27 май балдарды коргоо күнүнө карата маареке болуп өттү. Ички иштер министрлиги жана ОПСЕ биримдиги тарабынан уюштурулуп, Ленин атындагы эски антта өткөзүлгөн бул чакан майрамга мектеп окуучулары жана мамлекеттик ишкерлер катышты. Өзүнүн жалындуу сөзү менен Ички иштер башкармасы Мелис Турганбаев балдарды куттуктады. Ардактуу келечек ээлери, балдар, балалык бул адамдын өмүрүндөгү эң бир эстен кеткис көз ирмем. Ар бириңер илгери үмүт байлап, таттуу тилек менен чоңоюп жатасыңар. Бала тилегин Кудай берет, кабыл кылат, бардык каалоо тилегиңер ишке ашсын. Биздин үй бүлөдөгү дене тарбияны сактоо деп аталган белгилүү бир аралыкка чуркоо конкурсу жана тартип сакчылары балдардын көзү менен деген аталышта мелдеш уюштурулуп, бөбөктөр тартип сакчыларын кандай деп элестетишээрин таш жол үстүндө боор менен сүрөт тартуу аркылуу чагылдырышты. Кечеге 2000ден ашык мектеп окуучулары катышып, аягында балдар мактоо баракчасы жана белектер менен сыйланышты.